жүлінді қысып алады ошо. Ошо жүлүндү кысып, анан жатканда кантип жатасың? Шишкен. Жата албай кыйналбай атасың. Жатканда ошо жерге ошо жазып коем, же эки колумду коюп омурткамды жерге тийбей турганда жатам да. Ириң бар да ошо жерде. Тизедеби? Тизеде ириң. Азыркы учурда да ошо белимде ириң бар, ошо ириң ай сайын күчөп кеде камап калат. 5 литрге жакын ириң алдык деди. Да ошо калган каткандар ошо ириңдер дагы бар экен. Ай сайын 2 ай мурун ошо төшү менен тешип чыкты ириң. Ошо ириң кайсы жер жагы иммунитет слабый, кайсы жер слабый болсо ошону чыгып кетет экен да. Анан көбүнчө врачтардын айтышы боюнча ошо канга аралашып кетпеш керек экен ириң. Анан ошо операция болгон кескен жерден ошо жерден чыгып жүрдү ириң. Жакын арада жакшы болду. Ошо 1 айда бир карамайт. Орнаты документте жазылган боюнча костный туберкулезный сахарный деп коет экен. Бул омуртканы жеп кетер экен күндөн күнгөчө. Анда операция кылып омуртканы өз калыбына келтирип сыныктар алмайынча омуртка күндөн күнгө бири-бирин өйкөп жей берет экен ичинде. Кандай деп ошо ириң аралашканда ошондой оор экен да. Айланып калбады, кыйналдым. Операция болуп врачтар жакшы болуп кетесиң деп айтышкан болчу, бирок тилекке каршы жакшы боло албай. Ошондон баштап жана белим сынып, азыркы учурда 7 омурткам сынып кеткен. Москвада иштеп ошо суу оор нерсе көтөрүп ошондон пайда болду. Кийин операциядан кийин күчөп кетти. Азыркы учурда салмагым 43. Ошого жакындап калды. Жакында тарткана 45 болчу, андан бери арттадым, андан бери 2-3 жыл өтүп кетти. Азыр боюм деле ага жетпейт, 1,69. 1,70ге жетпеген боюм ошондой болсо керек. Саламатсыздар урматтуу Адыл Жол YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Жалал Абад облусунун Базар Коркон районундабыз. Бул жакта ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 26 жаштагы жигит туурасында баяндап беребиз. Ал ошол Базар Коркон районундагы мындай көп кабаттуу үйлөрдүн 1-чи кабатында жашайт экен. Аты Бек, өзү 26 жашта. Апасы 2016-жылы каза болгон экен. Өзү 4 бир тууган, 2 уул 2 кыз. Азыр 2 карындашы айылда энесинин колунда тарбияланып жатат. Ал эми өзүнүн 1 тууган эниси жана ошондой эле атасы Бекти дарылатуу үчүн Москвада кадимкидей эле эмгек мигранты болуп иштеп жатыптыр. Азыр биз Бек бул үйдө өзүнүн тагалары менен бул жакта экен. Бул жакта жеңелери бар экен, алар видеого түшкөн жок. Биз азыр Бектин өзүн эле тарта беребиз. Буга чейин биз жолукканбыз. Салам алейкум. Кандай ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы, рахмат. Биз алдын учурашкандай эле, пландагандай эле туруп отурганга мүмкүнчүлүк барбы сенде? Ооба. Азыр ошол туруп эме кылчы кам. Сени ким карап атат биякта? Жеңемдер Жеңиңдер экеңдер карап атат, Бул жака кой. Бул комнатада сен өзүң элеби? Биякта өзүм. Бияк не, батирби? Ооба, квартирада. Квартирада, 1-чи этажда экен. Бек, ушу айтып берсең өзүң тууралуу кененирээк айтып берчи. Сен канча жаштасың? Кантип ооруп калдың бул оору мененчи? Анан өзүң каяктан болосуң? Ошол туурасында кенен айтып берчи. Мен Базар Коркон районунун Белтерек айылынан болом. Өзүм 94-жылгымын, 4 бир тууганмын. Үйдө эң улуусу мен, менден кийин инем, 2 карындашым бар. Бул оору байланыштуу 2008-ден баштап ооруп келатам. Травма болуп, ошондон сыныкча көчүп 2011 бишкекке барып операция болдум. Операция болуп врачтар жакшы болуп кетесиң деп айтышкан болчу, бирок тилекке каршы жакшы боло албай. Ошондон баштап жана белим сынып, азыркы учурда 7 омурткам сынып кеткен.
Атенем бияқта жүріп мен ауырғанын көріп, қиыншылықтың жашуындайынан Москваға барышып, апам 2 жыл іштеп, 2 жылдан кейін апам да ауырып, жүліне қысып, аяқтан өтіп кетті. Өтіп кетіп, бере қойғаннан кейін бияқта жүргеннен ешкім қараған, ешкім жоқ. Ақыры айласызда мен де Москваға барып кеткен болчумун. Москвада барып 5 жылға жетпей мен де ауырып келдім. Келіп 2 жол, 3 жол шейіт операция болдым. Шейіт операция болғаннан баштап бутум отказ алып, ошондон бери төшөктө жатам. Айлам калбады, кыйналдым. Азыр бул жерде карындаштарым энем колунда. Энем болсо Москвага кетти иштегени. Азыр үйдө мен ошо бир туугандарым карап атышат. Ошо мен азыр үйдө ошо 4 балды тилеп отурам, андан башка кылар иш жок. 3 жылдан бери немедесиң? 3 жылдан бери бияктасың? 3 жылдан бери ошо. Убактыңды кантип өткөрүп атасың? Кандай жолдо? Убактым ошо интернетте китеп окуп, ошо менен өтүп аткандан башка эч нерсе кыла албайм. Ошо 2 жыл больницада жаттым, 2 жыл жатып элден врачтар жакшы болбойт экенсиң деп үйдөн больницадан чыгарып коюшкан. Анан акыры үйгө квартира чыгып ошо жерде жашап атам. Азыр атаң, иниң Россиядан сага тыйын салып турушабы? Ооба, квартира төлөгөн жебишкенге. Квартирага канча төлөйсүңөр? 7000 төлөйбүз. Жебишкенге, дары-дармекке ошолорго салып турат. Анан ашкан ошо менен операцияны деп токтоп атышат. Кудайга жакшы болуп кетсин деп. Эми азыркы билим беткен азыр бир туугандарым жаш болуп азыр карап атышат. Эми убакыт өткөн сайын алар эле турмушка чыгып үйлөнүп өзү менен өзү болуп калат экен. Караган эч ким жок болуп калат экен. Ошого аракет кылып, кыргыз элинен жардам сураганга мажбур болдум. Кантип башталып калды ооручу? Ошо омуртка сынып, ошо биз сыныпча 1-2 жолу барган болчум, ошо тура эмес салып койгон экен. Кийин акчанын жоктугунан күчкө салып, айла жок жүрүшкө мажбур болдум. Анан Москвада иштеп ошо суу оор нерсе көтөрүп ошондон пайда болду. Кийин операциядан кийин күчөп кетти. Москвада иштегендердин бардыгы эле ооруп келип атат. Ден соолугуңарды карап жүрбөй элеңер? Жашоо ушундай экен да. Үй салыш керек деп ошондо үйдүн айынан кеткен болчумун. Ошондон баштап ооруп, көргөн нерсем каражат жетишпейт. Канча жолу операция болдуң? 3 жол болдум. 3 жол болдум, жыйынтык жок. Ошо төшөктө байланып калдым. Эми ошо айтышы боюнча Кыргызстанда кыла албайт экен. Ишетте күчтүү врачтарга бардым, колунан келбеди. Ушу башка мамлекетке барып операция кылып беришим керек экен. Тууган уруктар кандай? Жардам береби сага? Тууган уруктар азыр ушу айылдагылар, жерлештерим бардыгы жардам беребиз деп колдон келишинче аракет кылып атышат. Бирок андай көп сумманы табыш кыйын экен, тууган уруктан деле анча акча чыкпайт экен. Анан кийин ошо пайдаганга мажбур болдум. Буттарың азыр өзүң түз отурганга болобу? Түз отура албайм да, мындай колум менен таянып турам да. Таянып алган болсо омурткам ооруп кетсин анан. Буттарың ичкерип атат деп аттың. Азыр эми сени туалетке ким алып барат, чайларын ким даярдап берет? Кандай болуп атат? Бияктан ошо жеңем там алып кетип берет, бери алып кетип берет, ошо жеңем өзү жыйнап алып кетет. Ажатканага ошо жамбаш менен жылып барам. Ошол жерде кармагач бар, ошо кармагач менен отуруп бияка келем. Буттарың кандай болуп атат? Көрсөтчү. Кыймылдап атабы? Кандай бир бутун кыймылдап, бир бутун кыймылдабай атабы? Бул бутум кыймылдайт. Жок, ишкерип кеткен. Бул эми ушу бутум отказ кылган да, иштебейт. Ишкерип ушундай болуп турат. Тизекте неме бар, сынык бар, ишик бар. Же бөлбөйт, же нары болбойт. Күн суукта ооруйт. Күн катуу ысып кетсе да ооруйт, абалы болуп. Буга чейин эле бутуң ушундай ичке беле же ооругандан кийин ушундай ичке болуп калдыбы? Ооругандан кийин, операциядан кийин ушундай болуп кетти. Азыр тизегиң кыймылдайбы, кыймылдабайбы? Иштебейт да. Тизең иштебейби? Ошо сол бутум иштейт, а бул иштебейт. Омурткаларың кандай болуп атат? Ушундай жыласың, Кош учурларда кичине жылып кыймылдайсыңбы өзүң? Ооба, ошо бир туугандарда кичине жата бербей кичине аракет кыл дейт, кан айлансын деп. Аракет кылып атам болушунча. Кандай аракеттерди кыласың? Ошону көргөзсөң, мындай басып. Ошо үйдүн ичинде эле ошо эки жакка чыгып, комнатанын ичинде эле айланып. Эки бутуң тең кыймылдабайбы ушинтип? Жок, бул кыймылдайт, ошо муну көтөрсөм бияка ооруп кетет да.
Анын дагы омурткаларынын кайсыл жерин кандай болот? Аны көргөзгөнгө болобу? Ооба. Ошо баардыгы ушу омурткадан зыян келип. Бул белиңден бул операцияга эмне болгон бул? Бул ушу операция боллектен бул кичинекей болчу. Бир омуртка болчу. Операциядан кийин врачтар бунун зыяны жок деген болчу да, өспөйт деп. Бул домпоюп турган эмне артында бир кармап койгон? Ошо омуртка, жет омуртка сынып бири-бирине жармашып калган. Жүлүндү кысып атат ошо. Ошо жүлүндү кысып, анан жатканда кантип жатасың? Шишкен. Жата албай кыйналбай атасыңбы? Жатканда ошо бирге ошо жазып коем, же эки колумду коюп омурткамы жерге тийбей турганда жатам да. Эки колуңду коюп жатасың. Эки колумду коюп ошондой уктап. Сабырбек Жумабеков ас неме кылдыбы? Операция кылдыбы? Бирок кандай действие болду? Анан болгон жок эч кандай. Анда биринчи Москвадан келгенде басып келген болчумун. Бирок басаттык болчумун, анда балдак менен операциядан кийин вообще баспай калдым. Андан сайын күчөп кетти оорум. Анан кийин бизде андай кыла турган операция кыла турган аппараттар жок экен Кыргызстанда. Ушу башка мамлекет, ушу Индия же Түркияда айтып атышат, ошол жакта жакшы операция кылып басып кеткенге мүмкүнчүлүк бар деп. Апам дагы ушу өтүп кеткен себеби ушу мойну ылдый жагында без бар экен, ошол себептен жүлүндү кысып өтүп кеткен, ошондон мен да коркуп убакыт өткөн сайын меники да кыйнап, омуртка өзүнөн өзү өсүп атат. Анан кийин ошо кайрылып атам эл жутума. Сен баягы азыр сүйлөшүүлөр болду врачтар менен, азыр кайсыл жака барабы, кандай ал? Сабырбек Жумабековдон эмне себептен баягындай жыйынтык чыкпай калды деп ойлойсуңар? Басып жүрүп, ал операция кылгандан кийин баспай калдыңарбы? Алар басып кетесиң деп айтышкан болчу больницадан чыгарганда, анда басып кеткен мүмкүнчүлүк болбоду. Анан кийин бизде Кыргызстанда айтышы боюнча аппарат жок экен, андай аппараттар. Анан ошо башка мамлекеттер ошондой кылат экен. Азыр бир туугандарым, ошо эжемдин балдары, бөлөлөрүм ошо Бишкекте чуркап жүрүшөт, ошо врачтар менен сүйлөшүп, ошо башка мамлекетке аракет кылышып, келип ошо каражат келип такылып атат. Каражат болсо жакшы болуп кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен. Сен отура берип кандай абалда болдуң? 3 жылдан бери отуруп. 3 жылдан бери отуруп, айла жок экен да, колдон эч нерсе келбейт экен. Сенден кимдер кабыл алып турат? Досторуң барбы, кабар алабы? Бир туугандарым ошо атамдар ошо жеген ичкенге, квартирага, ошолорго дары-дармек акча салып турушат, кабар алып турушат. Колдон келишинче. Туугандарымдын да өзүнүн тирилиги бар экен, өзүнүн жашоосу бар экен. Анан өзүңдүн буга чейин салмагың канча эле, боюң канча эле, ден соолугуң жакшы болгондо азыр кандай болуп калды? Ден соолугум жакшы болду. 2011 63 болчум. Боюм 1.73 болчу. Азыркы учурда салмагым 43. Ошого жакындап калды. Жакында тартканда 45 болчум, андан бери арттадым, андан бери 2-3 жум өтүп кетти. Азыр боюм деле ага жетпейт, 1.69. 1.70ге жетпеген боюм ушундай болсо керек. Азыр ушундай отурганда дагы эмелериң, белдериң ооруп кетет экен да азыр, Ошо отурган белге күч болгондо бутума нагрузка, бутум өзүнөн өзү калтырап тирип, ошентип туруп атат. Көп отура албайм. Бир колумду коюп таянып отурган мүмкүнчүлүк бар, андан башка отура албайм. Ошолуктан акча каражат, ошо операция кылып, ошо эл катары мен да басып кетсем дейм. Ошо кандаштарымын, бир туугандарым жанымда. Ошо каражат келип такылып атат. Ошо мен дагы ошо эли бошоп, басып үйлөнүп, ошо эл журтума кызмат кылган. Ушундай балдарым болоюн деп эңсеп, ниеттенип отурам. Кудай кааласа, жакшы күндөр алдыда деп. Телефон номериңди айтып койсоң? Телефон номерим 702 менен 02 65 28. Анан сыртка коляска менен чыкканга болобу сага? Коляска алып отурушуп көрөйүн дештим, коляска өткөн менен бутум бияка бүгүлбөйт да. Коляска алып кайта отурушуп көрүштүм, кыйналып калдым. Бутуң бүгүлбөйбү? Бутум бүгүлбөйт да, ушума. Бир бутуң бүгүлөбү? Бир бутум бүгүлөт. Катыраак кыймылдайсың, тизем ооруйт, кысырап сөөгүктөрү.
Сынық травма бар да бұнда да. Сынық травмалы. Травма бар, ошо ерин бар да ошо жерде. Тизедеби? Тизеде ерин. Азыркы учурда да ошо белинде ерин бар, ошо ерин ай сайын күчөп кээде камап калат. Бул жакта бериңде азыр өсүп атыр да. Анан иштериңдин көпчүлүк бөлүгү эле мындай эме болгон окшойт, жары кесилипчи. Операция канча жолу операция болдуң? 3 жолу операция болдум, ошо 9 жерден кескен. Анан кесип жанагы жетпеген ириңдер бар экен, ошол жерден көрмөн жерден кесип, жамбаш жактан кескен. Ошодан 5 литрге жакын ириң алдык деди. Эми ошо калган каткандар ошо ириңдер дагы бар экен. Ай сайын 2 ай мурун ошо төшүмөн тешип чыкты ириң. Ошо ириң кайсы жер жагы иммунитет слабый, кайсы жер слабый болсо ошону чий көтөрөт экен да. Анан көбүнчө врачтардын айтышы боюнча ошо канга аралашып кетпеш керек экен ириң. Анан ошо операция болгон кескен жерден ошол жерден чыгып жүрдү ириң. Жакын арада жакшы болду. Ошо 1 айда бир карамайт. 1 айда ошо бир кат ооруп, ошо ириңдер сыртка тегип чыгат. Ошону перевязка кылып, ошо менен 1 айдан жок болот. 2 жума, 3 жума дарылагандан кийин кара күчөп баштайт. Ириң чыгайын дегенде кандай болот? Оор табабдан же кандай? Ириң чыгайын дегенде негеде кыча баштайт. Же аллергия болот. Анан ошентип туруп жаңы өзү чыга баштайт. 1-2 тырмак коем, ошо менен көбөйүп кетет. Анан кийин кескен жерде оюлуу өзү менен өзү болуп, ириң кан менен аралашып чыга берет. Анан перевязка менен келип, спирт менен жууп, сыр болот. Оорутабы? Ооба, оорутат. Эми майда жок чыданга туура келет экен. Бул оорунун аты эмне деген экен деди? Оорунун аты документте жазылган боюнча костный туберкулезный сахарный деп коет экен. Бул омуртканы жеп кетет экен күндөн күнгөчө. Анда операция кылып, омуртканы өз калыбына келтирип, сыныктар алмайынча омуртка күндөн күнгө бири-бирин өйкөп жей берет экен ичинде. Кандай деп ошо ириң аралашканда ошондой оор экен да. Урматтуу көрүүчүлөр, экран астындагы телефон номерлерге чалсаңыздар, Бектин өзүнүн телефон номери жана ошондой эле эл сом. Кайдыгер карабай, экран астына жазылып турган Сбербанк картасы дагы турат. Ал Сбербанк картасы ушул Бектин атасы азыр Москва шаарында иштеп жатыр. Атасынын Сбербанк картасын жаздырды. Колуңуздарда өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөр боло турган болсо, сөзсүз түрдө жардам бериңиздер. Бек азыр 26 жашта. Операция болгонго муктаж болуп турат. Кааласа айып кетсем, Кудай көрүп, ошо сизге окшогон кайрымдуу иштерге, ушундай иштерге жакынмын, элге жардам бергенге Алла Таалага ыраазычылык үчүн үйлөнүп, жайланып, азырынча ошо максат Кудай кааласа, ошол күнгө Алла Таалам жеткизсин.